Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин мугалимдеринин ортосундагы жаңжал 23 мартта болгон. Аталган окуу жайдын экономикалык маалыматтык система кафедрасынын атын атагысы келбеген мугалимдердин бири жумушка келгенде декандын бөлмөсү жабык турганын көргөнүн Спутник Кыргызстан агенттигине айтып берди. Эшик ичинен жабылыптыр, ал жакта майрамдап жаткандай үндөр чыгып жаткан. Бөлмөдө кафедра башчысы менен анын аспиранттары болушу керектигин билчүмүн, деди ал. Кабинетине кире албаган мугалим күзөттө тургандарды чакырганы ага эшикти ачышкан. Столдун үстүндө эч нерсе жок экен, бирок ал жактагылардын оозунан спирт жыттанып турду. Кафедра башчысы мени кемсинтип, жумуштан алам деп коркутканда күзөттө тургандарды чакырдым. Буга чейин да талашып тартышып жүргөнбүз, бирок кечээки окуяда мени сабап салышты. Эки аспирант мага кол көтөрдү, деди жабыркаган мугалим. Окуя болгон жерге 102 ыкчам батальонунун кызматкерлери келип, кафедра башчысы милиция бөлүмүнө алып кетишкен. Жабыркаган мугалим арыз жазып, дарыгерлер анын мээси чайкалып, алакан сөөгү чыгып кеткендиктен гипс коюшкан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы бул фактыны тастыктап, ишти 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери карап жатканын айтты. Жабыркаган мугалим берген видеодо кафедра башчысын кармоо жана анын 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына сурак берип жатканы тартылган. Кармалган жарандын шымы эмнеге шыпырылып калганына эч ким түшүндүрмө бере элек. Экспертизанын жыйынтыгында киши мас экени аныкталган. Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы кафедра башчысы менен байланышууга аракет кылган. Телефон чалганында анын туугандары жооп берип, азыр ал эч кандай түшүндүрмө бере албай турганын, бир нече күндөн кийин гана байланышка чыккыла деп билдиришти. Жумуш учурунда ушундай ичесиз. Извините, Сагынбаев вы, да? Да. Сагынбаев, вы меня оскорбили, унизили, отобрали, $1000 забрали. Ага. И меня обвиняете, что я пьяный. Все хорошо, сейчас проверимся, сейчас на освидетельствование. Ручка, наркодействие. Давайте мне. Одень меня как положено. Одень, говорю я, одень, я приказываю тебе, как старший братан. Нарын облусунун Жалгыз Терек айылынын маданият үйү жарактан чыкканын айткан көрүүчүбүз кезектеги видеону жиберген. Ал тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун суранат. Сокулук районунун Комсомольский айылынын тургундары кезектеги видеону берүүбүзгө жиберишкен. Анда көрүнүп тургандай эле бүтүндөй айылдын жээгин таштанды каптаганын көрүүгө болот. Ал эми жергиликтүү жашоочулар тиешелүү тараптар көңүл буруп бул маселени чечип берүүсүн суранышат. Раздольныйдан өткөндө Комсомол деген айылдын жанында главный трассанын боюнда ушундай мусорларды төгүп, элдер ушундай трассада, жолдун боюнда да, трассада машинада баратсаң да ушундай сасып, ушундай жаман немелер болот. Ушундай кылып элдер төгүп, ушул жерде мусор неме кылып коюптур. Ушундай ушуларды кандай кылып кайсыл жака кайрылсак болот? Ошого бир жардам берип койсоңуздар. Үйдө дагы могу зеленый городок деп коет, ошол жерде жашайбыз. Ошолда жашаганга да невозможно, күнү сыганда аябай ушундай сасык жыттар келип кечинде эрте менен дем алганга невозможно. Арча Беши конушунун Күйүкова көчөсүнүн жашоочулары өткөн жылы жасалган жолдун абалы кескин начарлап, баштапкы абалына келгенин айтып төмөнкү видеону жиберишкен. Алар тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун суранышат. Жолдун асфальт төшөлгөн сапаты абдан начар. Күйүкова көчөсүнүн жайында 2017 жылдын жайында олдошкон. Кытай республикасынын жарандары келип салып аткан бул тротуар жарымы ылдый түшүп кеткен. Четтеринин баары оюлган. Эми бул жерди көрсөңөр абдан начар.
жарымылдай түшүп кеткен. Люктардын четтери. Жарымылдай түшүп, чоңкурайып мындай түшүп калган. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.